Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. İnşallah duaga чейин кээ бир пайдалары боюнча айтып кетели, кээ бир нерселер боюнчачы. Ушул чогулушубузду бекер кетпес дуа кылып коюш оңой эле. Жарым саатта бүтүп калат. Ага чейин туугандар. Умар радыйаллаху анхудан мындай сөз айтылат да. Кыш мусулмандардын сезону дегенчи. Кыш мусулмандардын сезону. Эмне боюнча сезон? Сезон деген өзүнүн мааниси эмне туугандар? Баардыгыбыз эле билебиз. Сезон деген бир нерсеге жетишип калуу, бир көбүрөөк пайда алып калуу, көбүрөөк нерсени өзүңө алып калуу, же болбосо көбүрөөк нерселерге жетишип калуу, ушул нерсени сезон дейбиз да. Мисалы көлдүн сезону бар, иштин сезону бар, үйлөнүүдүн сезону бар, күздө мисалы тойдун сезону деп коебуз го, тойдун сезону бар. Баягы Россияга кетүү сезондору башталат, Россиядан келүү сезондору башталат, балалуу болуу сезондору бар дегендейчи мисалга. Ушундай сезондор бар. Эми ошол сезондо адамдар көбүрөөк нерсе жетишкенге аракет кылат да. Мисалы көлдүн сезонунда адамдар көбүрөөк бизнес кылганга, баягы мектеп кийим сезонунда, мектеп баягы кийим сезонунда школьниктерге кийим салат го. Ошол сезондо адамдар көбүрөөк кийимдер сатканга аракет кылат, чтобы ушул убакыт ошого ыңгайлуу. Ушул убакыт ошол көздөгөн кээ бир максаттарга жеткенге жакшы бир жол деген маанидеги айтылган сөз эмне болот? Сезон болот да туугандар, эми кыргызчасы эмне болуп калат? Сезондун кыргызчасы билбейт экенмин. Кыргыз тилин билгендер болсо айтып койсоңдар болот. Эми кантип мусулмандар боюнча кантип сезон мусулмандарга бул кышчы. Кыш башталды, баарыбыз алхамдулилlah азыр бизде өткөндө жумада, кечеги жумада болду, муфтиятыбыздан Алла ыраазы болсун. Истиско кылдырды, жумадан кийин адамдар менен чогулуп Аллах Тааладан кар, жаан, чачын сурадык. Бул жакшы нерсе. Эми ушул мусулмандардын сезонунда биз эмнеге жетишип калышыбыз керек? Эмне бизге көбүрөөк нерсеге жетишкенге аракет кылып калыш керек десе, Аллахка жакындоо туугандар. Аллахка жакындаганга колдон келгенче аракет кылып калышыбыз керек. Эмне менен? Баягы эле биз билген нерселер менен. Кышта орозо кармаш жеңил. Орозонун эртең менен багымдат канчада кирип жатат? 6дабы? Бишкектин убактысы менен канчада? Эми билбейт экенмин кыргызчанда, мисалга бизде Иорданияда 5:50, 7:58 багымдат 4 дейм да, 5 экен туура. 5:50, 5:48 ушундайларда багымдат убактысы кирип жатат мисалычы. Эми 5 почти 5:30 деп коелу. 5:30 орозону кармасаң кечкурун шам 5:30 болуп жатат да, кайра элечи. 5:30 шам болуп калып жатат. 12 саат эле кармайсың. Кыргызстан эле ушундай, шамды эле ошо 6-7 эле айланасында, багымдат деле эртең менен 5-6 айланасында. Аз эле убакта канча кимдин канча карыз орозосу бар. Ушул убакта кармаңыз, кутунуңуз, Аллах Таала жакындаңыз. Парыз орозоңуз болсо сиз Аллахка жакынсыз деген сөз чыкпайт, же алысыз деген дагы сөз чыкпайт. Болгону сиздин мойнуңузга карыз алчы. Колдон келишинче кутунуңуз. Айрыкча айыл жергесинде жашагандар, полияга иштеп жүргөндөр, же болбосо бир курулуштар менен алектенген адамдар, азыр эми курулуш жок. Көп курулуштар токтойт кыштын убагында. Полия десеңиз, полия жок, кар басып жатат, жамыр басып жатат, лай болуп жатат, башка нерсе иш кылганга жумуш деле жок. Айылдагылар көп биз убактыбыз бошойт да. Эми бул убакта биз эмне убактыбызды телефон менен өткөзгөнгө, уктап эс алганга, же болбосо бир кино менен сериалдары баштап алып, бирөөлөр тоймо-той жүрүп же башка нерселерин өткөзбөстөн ошону каза орозолорду, каза намаздарды, кошумча намаздарды, кошумча ибадаттарды, зикирлерди, Куран окууну жана башка амалдарыбыз менен алек болгонго аракет жасаганыбыз жакшы болот туугандар, Ошол кышты жакшы сонун пайдаланган эң жакшы болот. Бул боюнча туугандар, убакытты туура пайдалануу боюнча Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мындай хадис айтылат. 3 нерсе бар, анын кадырын көпчүлүктөр билбейт дейт. Кайсы нерселер десе, эмне жаштыктын кадыры. Азыр жашсың, 15 жаштасың, 20 жаштасың, 30 жаш деле жашта, 40ка чейин. Эми 40тан кийин ар жагы уже кыртайып, уже аяк баягы шаят баштайт дегендейчи. Ага чейинкилер, ошол 40 жашка чейинкилер, баары жаш өзүнүн жаштай сезет, туура, өзү кыртайып калмаса жүрөгү жаш дегендейчи. Жашсың, азыр сен анча-мынча орунду көтөрөсүң, анча-мынча кыйынчылыкты көтөрөсүң, анча-мынча ачкачылыкты, анча-мынча болгон балелерди, башка нерселерди көтөрүп туруп өтүп кете бересиң, анча-мынча сөзгө капа болбойсуң, көңүлүн өткөзүп коесуң, бир нерсеге жетем десең аракет кылсаң жетишиң мүмкүн, чарчап
деген нерсе азыраак болот. Эми ушул жаштыкты да адам туура пайдаланып билиш керек. Кыяматта адамдан ошол нерселер боюнча суроо болот. Өмүрүңдү кандай өткөрдүң? Өмүрүңдүн ичинде жаштыгыңды кандай өткөздүң? Анткени ушул жаштыкта Аллах Таала бизге көп мүмкүнчүлүк берди да. Чтобы илим алып калганга картайганда эмне ала аласыңбы? Аласың. Картайганда 1000 жолу айтсаң кайта албай, жатай албайт, туурабы? Канчасы азыр байланышат, кантип Куран жазсам болот, кандай кылсам болот, андай кылсам да эмне кылып жүрдүң деп буга чейин? Канчага келди жашың? 60та. 60ка чейин эмне кылып жүрдүң? Иштер менен болуп калды, тигиндей болду, мындай болуп калды. Ошондой өкүнүп калбаш үчүн азыр жаштыктан адам аракет кылыш керек. Неге Куран окуй албассыз ушул 20га келгенде деле? Неге сиз ойлоп жатасызбы? Тияка 40ка барганда үйлөнөм депчи, үйрөнүп алам деп. 40ка барганда үйрөнүп албай каласыз. Тилиңиз келбей калат. Сынчалык аракет кылбаңыз, Неге бир чоң жумуштарга жетише албай жатасыз? Неге бир чоң бир ийгиликтерге жетпей жатасыз? 40ка чыкканда жетишем деп ойлоп жатасызбы? Же 60ка чыкканда жетишем деп ойлоп жатасызбы? Азыр жетишип калыш керек ошол нерсегечи. Азыр сенин 20 жаштыгың, азыр жетишип калсаң эң сонун жаш убакыт ушул. 30 жаш болуп 30 жашта жетишип калсаң, 35-40ка чейин аракет кылсаң болот да. 40тан кийин дагы болот негизичи. А бирок бир аз кыйын болуп калат да 40тан кийинчи. Ошого адам жаштыгын туура пайдаланыш керек. Андан кийин адамдардын көпчүлүгү кадыр баркага жетпеген пайгамбарыбыз эмне деди? Ден соолук жана бош убакыт деди да. Ден соолуктун кадырына көпчүлүк жетпейт. Кары болсун, жаш болсун. Ден соолугубуз бар. Оорубайбыз. Жакшы. Бир иш кылам десең кыла аласың, ибадат кылам десең кыла аласың, Аллахты эстейм, Аллах менен байланышам десең байланыша аласың. Бир жакшы амалдар менен аракеттенем десең аракеттене аласың. Бирок эмне ден соолуктун кадыр баркага жетпей жатабыз да. Биздин кыргыздарда жакшы сөз барбы? Колдоого болгон алтындын кадыры баркы жок депчи. Ошол колдоого болгон алтындын жоголуп кеткенге чейин кадыр баркын билип калыш керек да. Пайгамбарыбыз башка хадисинде эмне дейт? Сен жаштыгың барында ошол жаштыгыңдан пайдаланып калгын, картайып калганга чейин. Ден соолугуң барында ден соолугуңдан пайдаланып калгының, оору келип калганга чейин. Бош убагың барда боштугуңдан пайдаланып калган, эртең проблемаң көбөйүп, бир ишиң көбөйүп, бала чакал болгондон кийин же башка бир нерсе болгондон кийин ошондой убакыт келип калганга чейин деп ушул 3 нерсени кайра башка хадисте башкача сөздөр менен айтат туган. Ошондуктан туугандар, азыр альхамдулилля ден соолугубуз бар. Макул бир жерибиз ооруса деле, башка нерсе болсо деле, башкаларга окшоп биздин буттарыбыз кесик эмес го, же колдорубуз кесик эмес го, же Газадагы адамдарга окшоп үйдү суу басып жаткан жери жок го, Мисалга бизде азыр бүгүнкү күндө Иорданияда кар жаап, жамыр жаап жатат мисалычы. Бул деген сөз Газадагы чатырда жаткан адамдардын деле үйүндө ушундай деген сөз. Алардын үйү бизге окшош шипыры бар, үстүндө эмеси менен жабылган үй эмес. Аларды пакет салафан менен болгон үйлөрдүн ичинде отурат. Чатырдан жасалган үйлөрдүн ичинде отурат. Көрдүңүздөрбү? Алар ошондой үйдө отуруп деле Куран окуп, Куран жаттагандар болуп жатат да. Сиз ысык үйдө печкенин алдында отуруп эмнеге Куран жаттай албайсыз? Ден соолугуңуз болсо, башка амалыңыз болсо эмнеге кыла албайсыз? Анткени аракет жок болуп калган болушу да ыктымал да. Эгер аракет кыла берсеңиз, мен көңүлүм тартпайт, окуй албайм, кыйналып жатам, менен боло албайт экен. Сиз антип жүрсөңүз эч качан боло албайсыз да, тууган. Эч качан боло албайсыз. Мисалы караңыз. Мен үй куруш керек. Үй болуш керек да, биздин кыргыздарда салт бар го, үй менен жашайсың да, үй алыш керек же үй куруш керек дегенечи. Эми ошол үй алган мага жакпайт, үй курган мага жакпайт десең, болобу бул нерсе? Болбойт. Аны сен кылышың керек. Аргасызсыңчы, жашоо үчүн үй керек дегендейчи. Мен үйдө жашабайм, көчөдө эле жашап кетем десең, болбойт да мындай нерселер, туурабы туугандар? Ошондой эле мен дагы өлөмүн, Аллахтын алдыга барамын деп туруп, Аллахка жакындаганды каалабасаң, Аллах менен мамиле кылганды каалабасаң, Аллах Тааланын зикирин кылбасаң, Аллах Таала менен байланышта болбосоң, кантип тиги өлөмүн Аллахтын алдыга барамын деп айтып жатасың дейт. Кыштын күнү үчүнчү нерсе пайгамбарыбыз айткан эмне? Убакыт, бош убакыт. Караңыз, азыр жумуштар бүттү. Жаз келгенде ал жак бул жакты оруш керек, жыйнаш керек, жер казыш керек, помидор чабыш керек, картошка отош керек, пияз отош керек, көп өсүп калат бели, аны оруш керек, кышка камданыш керек. Кыш менен жеп чыгабыз деп, ибадат кылабыз деп, ошол камдандык да, туурабы, жазы мененчи. Мынакей декабрь келди, эми декабрда кыш келди деген сөз кыргыздарда. Эми макул, кээ бирөөлөрдүн жумушу бар, шаарда жашагандыр же заводдо, мамлекеттик жумуштарда андайлар жашайттыр. Алар болсо деле кышта бизге жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Айрыкча көп ибадат кылганга, көп Аллах Таала менен жакындоого, көп бир пландарды ишке ашырып алгангачы, бош убакыт пайда болот да. Жана айтып кеткендей, малхал же башка бир нерселер адамды көп аздырбайт да. Алдың сен кылайын десең, арык тазалашың керек. Кылайын десең, помидорго ал жак бул жактара суу коюшуң керек, көчөткө суу коюш керек, же болбосо көчөт эгиш керек, же дарак буташ керек, же болбосо башка бир ушундай огороддун иши менен же малдын иши менен же башка бир нерсе менен алек болуш керек. Азыр эми кар жаагандыктан ушулардын баардыгы токтойт да туугандар. Көпчүлүгү, баардыгы болбосо да, көпчүлүгү токтойт да, көп бош убакыт пайда болот туугандар.
Эми ошол бош убакытты бекер коротпостон туура нерсеге коротконду үйрөнүш керек. План коюш керек. Мен ушул 1 айдын ичинде 10 пара жаттайм. Негативдер сизге 10 пара жаттай албайт, жаттасаңыз болот. Ушул 1 айдын ичинде мен ар бир күнү бирден китеп бүтүрөйүн. Алдын окуганга аракет кылат элем, азыр болбой алдын убактым болбой иш менен башка нерсе менен жумуш менен алек болот элем, азыр убактым бош, азыр кылайын. Алдын мен тажуд саат 4-тө болот эди, тура албайт элем, азыр тажуд саат 5ке чейин окусам болот. Анда 4:30 турайын, саат 5те турайын. Же багымнат канчада келип жатат, мисалы ошол убакытка чейин туруп тажуд окуйм. Окусаңыз болобу? Болот, эмнеге болбосун? Азыр эми ошол окусаңыз болот. Кечкурун куптанды убактысыз киргенден кийин окуңуз. Жумуш жок, башка иштер жок, тарс жатып укташ керек. Эртең эртерээк туруп тажуд окуганга мүмкүнчүлүктөр болот туугандар, мүмкүнчүлүктөр болот. Ошого Куран, мисалы эртеңки зикирлерди, кечки зикирлерди, эртең Ясинди, кечкурун мүлктү жат. Ясин сүрөсү 6 эле бет, оң эле Ясин. Бул бен бүттү. 6 эле бет, оң эле мына жатып алсаңыз болот. Аракет кылыш керек, болгончо аракет кылыш керек. Башыма кирбей жатат, окуй албай жатам, тилим келбей жатат десеңиз, кандай болсун? Кандай эле алдыңызга тамак алып келсе, тамак мен жебейм да, мындай турак деген ал жака колду сунуш керек, оозу сааш керек, чайнаш керек, анан жутуш керек десеңиз, кантип тамак жейсиз? Кантип курсаңыз тоет? Тойбойт да, Ошондой эле сиз дагы Ясинди жаттаганыңыз келип жатабы? Ошого эми аракет кылыш керек. 1 аяттан жаттаңыз, 10 аяттан жаттаңыз, 1 беттен жаттаңыз, 2 беттен жаттаңыз, 10 беттен жаттаңыз колдон келсе, ошондой кылып жаттап алсаңыз, Ясин жаттап алсаңыз, баштап туруп аягына чыгарып күнүгө аракет кылсаңыз, күнүгө убакыт бөлсөңүз болот. 1 сааттан күнүгө убакыт бөлсөңүз, бир жумада эле Ясин жаттап аласыз. Оңой эле Ясин, кыйын нерсеси жок ал. Ошондой эле Мүлк сүрөсү 2,5 бет. 2,5 бет, Табаракаллази биядигил мүлк аягына чейин бүттү. Оңой эле жаттап алсаңыз, күнүгө кечинде эртең менен окуп турасыз өзүңүзгө эле жакшы зикирлерди. Алдын бир нерсе менен алек болоюн, Куран окуйн десеңиз, же болбосо зикир кылайын десеңиз, бир жумуштарыңыз бар. Азыр эмне бар? Сериалды эме кыласызбы? Ортомчу кыласызбы, ошону себени кыласызбы? Же болбосо жөн эле сөз кылмайдыбы, же бирөө менен телефонду чалып 2 сааттап, 3 сааттап сүйлөшмөйдү, баана кыласызбы? Ортомчу кыласызбы? Жалкоон шылтоо кыласызбы дегендейчи. Баягындай кылбайм деген адамдын аракети жок болгон, жүрөгүндө ниети жок болгон, жүрөгү кир болгон адамдын шылтоосу көп. Андай эле кыргыздарда айтат, жалкоонун шылтоосу көп. Бир нерсени кылайын десе эле, ал жалкоо да, ал жалкоо. Жалкоо. Кыпкызыл жалкоо. Эч нерсе кылгысы келбейт, жөн эле жеп жаткысы келет. Жалкоо бизде кыргыздарда бекер айтпайт да. Жалкоодон Кудай безер депчи. Чындыгында айтылган сөз. Жалкоо, шайтан дагы жалкоого эч нерсе кылбайт экен да. Алдагысы келбейт экен шайтандычы. Шайтан дагы жалкоодо алдагысы келбейт экен. Жалкоо ушунчалык даже шайтан көңүл бурбай турган деңгээлге түшүп калатчы. Ошондуктан биз эмне жалкоолуктан кутулушубуз керек. Өзүбүздү, үй бүлөбүздү, бир тукандарыбызды бейишкекке колдон келгенчелик аракет кылышыбыз керек туугандар. Болбосо бул дүйнөгө эмнеге келгенбиз? Бул дүйнөгө максатыбыз эмне? Жөн эле жашап кетүү, жөн эле ушинтип эле өтүп кетүү? Жок, андай эмес тууган. Бул дүйнөгө келген максат Аллах Таалага жакындоо. Бул дүйнөгө келген максат Аллахтын өкүмдөрүн аткаруу. Бул дүйнөгө келген максат Аллахтын сыноосунда, Аллахтын ыраазычылыгында, Аллах ыраазы боло тургандай бул жашоодо жашоо туугандар. Аллах эми кандай жашоодон ыраазы болуп, жөн эле сериал көрүп жата берсек бизден ыраазы болуп, кайсыл жерде айтты, кайсыл хадисте келди, кайсыл аятта келди, кайсыл аалым айтты, сен сериал көрсөң эле Аллахтын ыраазычылыгына жетесиң деп. Эч жерде келбейт да, туурабы? Ким айтты көп уктасаң Аллахтын ыраазычылыгына жетесиң депчи? Ал уйку туугандар, уйку анча нерсе менен камдайт да туугандар. Адам канча өзгө адат кылып алса, ушунчалык уктап адат кылат. Сиз 12 саат уктап адат кылсаңыз, 12 саат уктайсыз дайымачы. 8 саат адат кылып алсаңыз, 8 саат уктап болот. 6 саат адат кылсаңыз, 6 саат адат. Эми туура кээ бир жаштар бар, ал учурда укташ керек. Мисалы алганда 1-2 жашар бала 20 саат, 18-22 саат укташ керек дегенчи. Сиз 1-2 жашар бала эмессиз да. Биздин сабакка катышып жатасыз, биздин сөздөрдү угуп жатасыз, мына чоң эле түшүнүп жаткан адамсыз. Сизге 6 саат, 8 саат нормально жетиштүү кечинде. Ошол телефондон кичине алыс болуп, жакшы амалдар кылганга эмне баардыгыбыз аракет кылышыбыз керек тууган. Ошондой эле эгерде өзүңүз аракет кыла албайм десеңиз, мага бирөө түрткү болуп турсун десеңиз, бизде атай жамааттарыбыз бар, альхамдулилля, устазаларыбыз бар, ошол жакта баш болуп турган админдерибиз бар. Алар сиздерге паралар бөлүп берип турат. Күнүгө жамаат окуп тургандар бар. 1 парадан, 2 парадан, 3 парадан окуган жамааттарыбыз бар бир күндөчү. Ошолорго кошула алсаңыз болот, же болбосо бир күндө 1 пара окуй албайм десеңиз, 3 күндө 1 пара окуп турган жамааттар бар, 5 күндө 1 пара окуй турган жамааттар бар. Ошолорго кошулуп алып, ошол жамаат менен кошо Куран хатым кылсаңыз да болот туугандар. Ясин окусаңыз да болот, Табарак окусаңыз да болот, эртең менен кече зикирлерди кылсаңыз да болот, жана башка туугандар. Ал жакта өзүңүз кыласыз, болгону аларга отчет берип турасыз, же болбосо ошол устаздар сизге жазып турат. Кылдыңбы, бүттүңбү деген сыяктуучу.
Ошондой. Ошого эмне кылайык? Баарыбыз аракет кылайлы. Өзүбүз деле ойлоп калбастан бала чаканыдан карайлы. Бала чакабыз эмне кылып жатат кыштын күнүндө? Жөн эле көчөдө ойноп же болбосо жөн эле сериал көрүп, телефон менен ТикТокто, Инстаграмдан баш чыкпай калганбы? Же болбосо сизге жардам берип жатабы? Же атасызга жардам берип жатабы? Же акыретиге даярданып, же бул дүйнөдөгү жашоосуна даярданып, сабактарын кылып, китебин окуп дегенде өзүн өнүктүрүп жатабы? Же ошол бойдонбу? Кайсы бир жылдары балаңыз эде, ошол бойдон. Алдың деле бир пара жатаган эмес да, азыр да бир пара жатаган эмес. Алдың деле Кур'ан окуганды билбейт эде, азыр дагы Кур'ан окуганды билбейт. Ушундай балаңыз, анда аракет кылыңыз. Күнүгө балаңыздан сураңыз. Эмне кылдың? Эмне окудуң? Эмне жаттадың? Эмне үйрөндүң? Эмне кылып жатасың? Неге кино көрүп жатасың? Кинодон эмне пайда алдың? Жөн эле көрүп жатасыңбы? Азыр бизде туугандар ойлонуу дагы жалкообуз да, ойлонгондо бир нерсени көрүп туруп, ойлоноюн деп дагы коебуз да, ушундай экен, бүттү. А ошонун артында кандай ой жатат? Кандай максат жатат? Ошо кинону тарткан адамдар эмнени максат кылды? Биз азыр кинолордон ошону дагы албайбыз да, ушундай экен, зор экен деп бүттү да ошол бойдончу. Жөн эле көрүп туруп эле лаззаттанып, шахваттанып коебуз, бүттү. А нары жагынан жашообузга сабак алуу деген нерсе, же болбосо монол жери жаман экен, ушундай нерсени жашоодо колдонбош керек экен, могу нерсе жакшы экен, жашоодо ушундай нерсе колдонуш керек экен нерсе бизде жок болуп калган да. Неге ойлонууда даже жалкообуз да, акча сурабайт, күч сурабайт, бир жардам же башка бир нерсе сурабайт. Жөн эле ойлонуп коюудан жалкоо болуп калганбыз туугандар. Ошондуктан ойду дагы аябайлы, ойлонойлу, канткени өнүгөбүз, канткенде карызыңызды карызыңыздан кантип ойлонуңуз. Күйөөңүз менен проблемаңыз бар, балаңыз менен проблемаңыз бар, ата энеңиз менен проблемаңыз бар, кайната кайненеңиз менен проблема бар. Ушуларды унутпасак кантип махабат күчөндүрөм, кантип өнүксөк болот, кантип жакшы жолго жетсек болот, кантип пайдалуу амалдар кылсам болот деген сыяктуу ойлорду ойлоп таап, аракет кылып көрөйлү. Албетте жолдо адашуулар болот, албетте жолдо бир кыйынчылыктар болот. Бул кыймылдаган адамда, жашаган адамда сөзсүз түрдө жашоосунда проблемасы менен болот ал нерсечи. Бул дүйнө ушундай. Проблемный дүйнө. Бул дүйнө ушундай. Амал кыла турган дүйнө. Али радиаллаху анху айткандай, бул дүйнө эгин эге турган жер. Канчалык амал кыласыз, канчалык Аллахка жакындайсыз, канчалык зикир кыласыз, канчалык башкаларга пайдаңыз тиет, акыретте ошонун соолун аласыз. Ошого колдон келгенчелик аракет кылышыбыз керек. Мейли акыретиңиз үчүн болбосо дагы бул дүйнө үчүн кылыңыз. Жок эле дегендечи. Иншалла эгерде ошол ишиңизде дагы түзүк боло турган болсоңуз, ошол жактан жалкоолуктан чыга турган болсоңуз, акырет үчүн да даярданып баштайсыз да, бир убактысы келипчи, бир убактысы келип, акырет үчүн дагы алектенип баштайсыз иншалла. Жөн эле жата бергенден эч пайда жок. Ошого убакытты бекер кеткирбейли, баарыбыз аракет кылайлы, бир туугандарга жардам берейли. Ата энелер менен, бир туугандар менен, кайын журт менен жакшы мамилелерди оңдойлу туугандар. Кур'ан катымдарын калтырбайлы, эртең мененки зикирлерибизге, эртең мененки Ясин, кечки Мүлк, ушулардын баардыгы бекем болойлу. Жана Аллах Таала бизден талап кылган амалдарга да бекем болойлу туугандар. Иншалла анда эмесе